сөздү сүйлөп атат, чыныгы ишти кылып атат. Мына мен эгер бийлик үчүн иштеп кетсем, бир жеке башым үчүн, байлык үчүн иштеп кетсем, же жалганчылык үчүн иштеп кетсем, касиетим учуп кетип калат да. Сиздин дагы ошол касиетиңиз учуп кетет. Көп эле бир мындай айтымчы табып чыгат го, анан бат эле өчүп калат го. Эмнеге? Пулга иштеп алат алчы. Жалганга иштеп алат, көз карашка алдырат, анан учуп кетет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, сен чыныгы дүйнөдөн келгенсиң. Ушу сыпат Кыргызда бар. Өлсөң да калып айтпа деген. Ачка отурса дагы ачыгын айткан. Ачка отурган адамга барсаң да ачыгын айткан, чындыгын айткан. Чындыкты айткан, чынык үчүн жашаган. Бул күнөө эмес. Тетирсинче ошо убакытка байланып алган. Бир рамкага байланып алган. Өсүн чектеп, кулмун деп мантра айтып, курсак үчүн жашап алган. Кудайдын атын сатып туруп, 4 аял алып, Кудайдын атын айтып, талак окуп алган. Ошо күнөө. Күнөөгө батып атасыңар. Момун мусулман. Улуу журтту кенедей балдар сакалын койдуртуп, күнөөгө батып атасың. Мына менга сакалы жок жарашат. Мен ким? Кудай заставляйт этеби? Менин сыпатым керек да. Кудайга, адамзатка, элге нурум, энергиям керек да, мен сакалым керек эмес. Сакалыңды койгон менен сенде аура пайда болгон жок. Ааламдык аура. Ажыга барып келген менен аура пайда болгон жок. Бийликке барган менен сенде улуулук аура пайда болгон жок. Эки жүздүүлөр деп эл сөгүп атат го. Ар бир адам жөнүндө характеристика, мындай характер берет да. Характеристика жазат керек болсо. Ошол бийликти таанып алга. Бул саткын, бул мунун досу, бул болсо илбой жака көчө берет, өскөрө берет депчи. Ушул сенин аураң, саткын. Сен эки жүздүүсүң. Сенин аураң ушул. Аураң ушул болгон үчүн ошону кылып атасың. А кайда кайтпастык деген, кайда чындык деген, кайда теңир тегиздик дегендей, теңирдей бир тегиз кара. Кайда тилмештик деген, кайда элчилик деген аураларыңар. Мен эл шайлаган деп бир пул таратыпчы. Элди бусуп атат. Ошол эки жүздүүлөр өсүн окшоштуруп атат. Ал күнөөмө эмне? Сен баалысыңбы асман астында, Алла астында, теңир астында, адамзат астында, же мен баалуумбу? Мен эртең энергияга айланып алдым. А сен айлана аласың, айлана албайсың. Сен ошо ак кара ит тытыш менен гана өлүп кетесиң. Ооруп каласың. Кел ошон үчүн кайт. Динде жүрүп ооруп каласың. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер, аураңарды өзгөрткүлө эң биринчи. Аураны мына. Адам аурасын. Аурам не дейт экен мына? Мен улуумун деп, мен улуу энергиянын ээсимин деп, менин сыпатым жаратуучу периште деп, мен улукман периштемин деп. Мен эч нерсеге муктаж эмес, мен күн башмын, түбөлүк башмын, бошмун, менин байлыгым улуу түшүнүгүм. Мага эки үйдөн ойлонсом кереги жок экен. Мен түн ортосунда көчүп барам бала үйгө. Мисалга, бир үйдө бир кийимим калса, экинчи үйдө эме калганын билбей калбаймынбы? Адамга көп деле эчтекенин кереги жок. Машиненин экөөнүн кереги эмне? Мисалга. Анда сага керек болсо 3 көз бербейт беле, 4 кулак бербейт беле, 4 бут бербейт беле. Ашык нерсенин кереги жок, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ашыкты ойлоп алып адам күйүп кетип атат. Мына колгап. Колуңа кийчи колгапты. Сен баарын ач көздөн туруп чыпалаңа кийип алсаң, кие албайсың да, көтөрүп жүрө албайт, жарашпайт. Же болбосо ошол бир уйду колуң менен жетелейсиңби, булкуп сулкуп, ороп алып. Чыпалаң орочу жулуп кетет.
Анысы кандай ошол көз көрүнө жашоого түшүп кетип, адам күйүп кетип атат. Каражатын учуруп атат, касиетин учуруп атат, аурасы алдамчыга айланып калды. Аурасы эл бусарга айланып калды.